Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Taala maqtalur. Jana Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar bolsun. Alhamdulillah, Allah Taala bergen tawfikler menen, nematlar menen bugün alhamdulillah uşul jerde жүз көрүшүp, ыймандашканы жина олтурабыз. Албетте бу Аллах Тааланын бизге берген эң чоң нематы. Себеби ушул эле заманда, ушул эле учурда ар кандай Аллахтын кулдары ар жерлерде убакыттарын өткөрүп атат. Бирок Аллах Таала бизге, сиздерге ушул жерге жыйналып, Аллах Тааланын өзүнүн динин үйрөнүү үчүн ыймандашып олтурабыз, алхамдулилlah. Бүгүнкү ала турган темабыз диндеги бидаттын коркунучтуулугу. Себеби динде көп нерселер бар. Аллах Таала буйруган көп ибадаттар бар. Жана Аллах Таала кайтарган көп деген нерселер бар. Биз алдыңкы сабактарда таухид алдык, таухиддин эмне экенин, жана ошонун карамашында турган ширктин коркунучтуулугун алдык да. Биз бүгүн бидаттын коркунучтуулугун алабыз. Себеби мусулман адам таухидти үйрөнүш керек. Эмне үчүн? Динде Аллах Тааланы, Аллах Таала эч нерсени шерик кошпой, жалгыз өзүнө сыйыныш үчүн. Ошонун карамашында болгон ширкти үйрөнүш керек. Эмне үчүн? Ширк кылуу үчүн эмес. Ошол ширкке түшүп калуудан сактануу максатында ширктердин түрлөрүн аябай жакшы үйрөнүш керек да. Себеби адам ширкти билбесе, күндөн бир күндөрүндө ошол билимсиздиктин натыйжасында түшүп калышы толук мүмкүн. Жана ошондой эле адам сүннөттү үйрөнүш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөттөрүн. Эмне үчүн? Ошол сүннөт менен Аллах Таалага ибадат кылып, Аллах Таалага жакындаш үчүн. Жана ошонун карамашында турган бидаттарды үйрөнүш керек. Динде эмне деген бидаттар бар? Жана анын орду, исламда орду кандай, коркунучтуулугу кандай? Мына ушул нерселерди жакшылап үйрөнүш керек. Аллах Тааланын астында бидат кылуу үчүн эмес, тескерисинче ошол бидатты үйрөнүп алып, ошол бидаттан саламатта болуп, өзүбүздү дагы жана өзүбүздүн бир туугандарыбыздын баарын ошондон эскертип, жана келечекте дагы билимсиздиктен, сабатсыздыктан ошол бидатка түшүп калбаш үчүн да. Жана ошондой эле биз ушуга чейин күнөөлөрдү алганбыз, күнөөлөрдүн коркунучтуулугун алганбыз да. Себеби Аллах Таала буйруган көп деген ибадаттар бар. Башында турган намаз, орозо, зекет жана башка. Жана ошондой эле ошол ибадаттын карамашында турган көп деген арам нерселер бар да. Аллах Таала буйруган ибадаттарды үйрөнүш керек. Эмне үчүн? Аллах Таалага ибадат кылып жакындаш үчүн. Жана Аллах Таала кайтарган харам нерселерди, чоң күнөөлөрдү, кичине күнөөлөрдү үйрөнүш керек. Эмне максатта? Ошол күнөө кылуу максатында эмес, ошол күнөөгө билимсиздиктен, сабатсыздыктан түшүп калбоо максатында ошол күнөөлөрдү билиш керек да. Мына ошол максатта мусулман адам бардык жагынан болуш керек. Ширктин коркунучтуулугун аябай жакшы билиш керек, бидаттын дагы жана күнөөлөрдүн дагы. Биз бүгүн иншалла ошол бидат туурасында маселе кылабыз. Бидат деген араб тилдеги баягы сөздүк мааниси жаңылык чыгаруу да. Бул сөздөгү мааниси. Шариаттагы мааниси бидаттын исламга жаңылык киргизүү. Аллах Таала Куранда буйрубаган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте көрсөтпөгөн, буйрубаган динден болбогон жаңылыкты киргизүү. Эмне максатта? Ошол жаңылык менен, ошол бидат менен Аллах Таалага сыйыныш үчүн, жакындоо үчүн да. Мына ошол жаңылыкты исламда бидат деп айтылат да. Себеби Аллах Таала Куранда буйрубаган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте буйрубаган жаңылык менен ал менен Пайгамбарыбыз да сыймаган Аллаха. Ал нерсе менен сахабалар да Аллага сыймаган. Ушундай нерсе жаңылыкты киргизет дагы, ошол нерсени Аллаха жакындоо максатта сыйынууну каалайт. Мына ушул нерсени бидат деп. Албетте бидаттын эки түрү болот. Кээ бир бидаттар бар, чоң бидаттар. Адамды динден чыгарат. Бул чоң бидаттар да. Кээ бир бидаттар бар, күнөөсү баягы зина кылуудан дагы, жана башка чоң күнөөлөр бар го, ошодон дагы ооду чоң да бидаттын.
исламда ордучу. Бирок ал кичинекей бидаттар динден адамды чыгарбайт да. Биз ошол бидаттар туурасында иншалла бүгүн сөз кылабыз да. Бидаттын исламдагы канчалык деңгээлде коркунучтуу. Албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах таала тарабынан жиберилген пайгамбар. Биз Аллах таалага сыйынууда бир гана жол менен сыйынабыз да. Ал жол эмне? Кайсы? Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген жол да. Аллах таала Куранда "Ва ма атакум расулу фахузу ва ма нахакум анху фантаху" дейт да. Силерге пайгамбар эмне нерсени алып келген болгон болсо, ошол нерсени алгыла дагы, эмне нерседен силерди кайтарган болгон болсо, ошол нерседен кайткыла дейт да. Ошондуктан биз жалпы Аллах тааланын кулу момундар Аллахка сыйынууда бир гана жол менен сыйынабыз. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген сүннөт менен гана. Ал эми андан башка өзүбүз ойлоп таап алып бир нерселер менен сыйына турган болгон болсок, ал эмне гана болбосун. Ал Аллахтын астында биринчиден кабыл кылынбайт, жана ал үчүн Аллахтын астында азапталат да кыямат күнү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге пайгамбар болуп келгенден кийин 23 жылдык пайгамбарлык кылды, аягында динди толуктаган да. Аллах таала Ал-Маида сүрөсүнүн 3-аятында мынтип айтат: "Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати" депчи. Мен силерге динди толуктап бердим дейт да. Жана ушул берген неаматыма разы болдум дейт. Аллах таала бизге динди толуктап берген, жана толуктаган дининен разы болгон да. Ошондуктан ушул дин менен жашаш керек. Ал эми кимде ким, алымдар айтат, кимде ким динге жаңылык кошо турган болгон болсо, анда анын көкүрөгүндө ушундай нерсе бар экен, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам динди толук жеткирбептир, жаңылыкка муктаж экен, жакшы бидаттарга муктаж экен деген ишеним бар экен дейт анын көкүрөгүндөчү. Ошондуктан биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген нерсе менен гана сыйынышыбыз керек, андан башка эч нерсе кошпош керек, жана эч нерсени кемитпеш керек. Мадина Мунавварадагы чоң имамдардын бирөө Имам Малик рахимахулла ошол ушундай бир сулуу жакшы сөз айтат да. "Ман ибтада фил ислам бидатан яра хасанан фақад заманда Мухаммадан хана рисала" дейт. Кимде ким исламда бир бидат киргизип дейт, ошол бидатты жакшы бидат деп ойлой турган болгон болсо, анда ал ушундай нерсени ойлоптур дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах таала милдет кылган динди толук жеткирбептир, ал динге кыянат кылыптыр деген анын көкүрөгүндө ушундай ишеним бар экен дейт да. Ушул сөздү айтып туруп, анан жана аятты окуйт да. Маида сүрөсүнүн 3-аятын окуйт да. "Ал-яума акмалту лакум динакум" бүгүн силердин диниңерди толуктап бердим деген Аллах тааланын аятын окуйт да. Ошондуктан динге бир нерсени кошуу же бир нерсени кемитүү мүмкүн эмес да. Ким гана болбосун, ал кандай гана илим ээси болбосун, кандай гана имам болбосун, Аллах таала буйрулган динди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай жеткирген болгон болсо, дал ошондой карманыш керек. Андан кийинки пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көптөгөн хадистеринде пайгамбарыбыз өзү алып келген сүннөткө аябай бекем болушту буйруган да. Мисалы Абу Хурайра риwayat кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип айтат: "Инни кад таракту фикум шаййин" дейт. Мен силерге эки нерсени таштадым дейт. "Лан тадиллу ба'дахума" дейт. Ошол эки нерседен кийин силер эч качан адашпайсыңар дейт. Китаб Аллах ва суннати. Аллахтын китеби менен менин сүннөтүм дейт да. Силерге эки нерсени алып келдим дейт. Ошол нерсени бекем кармай турган болгон болсоңор, андан кийин эч качан адашпайсыңар. Аллах тааланын китеби менен, Куран менен менин сүннөтүм дейт да. Караңыздар. Бул Хакимдин Мустадрак аттуу китебинде келет. 172/1. Көрүңүзбү? Бул хадистен эмнени түшүнүк болот? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Куран менен сүннөттү бекем кармагыла деп буйруп атат да бизге. Ошону бекем кармагыла деп буйруп атат. Хадисте Албани сах деген. Аллах таала өзүнүн китебинде Куранды бекем кармашка буйруган. Аллах таала Анам сүрөсүнүн 153-аятында мынтип айтат да. "Ва анна хада сираты мустaqiman" бул менин туура жолум деп айткан дейт да. "Фаттабиуху" ушул менин туура жолума ээрчигиле. "Ва ла таттаби субула" адашкан ар кандай жолдорго ээрчигиле дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бул менин туура жолум деп айтмайт аларгачы.
Жана ушул туура жол гана ээрчигиле. Вала таттаби субула. Субула деген сабилдин көпчүлүгү да. Жолдун көпчүлүк түрү да. Көп жолдор бар дейт да. Ошол көп жолдорго ээрчигиле дейт да. Себеби аят уландысында фатафаррака бикум ан сабили. Себеби ошол көп жолдорго ээрчүү менен силер Аллахтын туура жолунан адашасыңар дейт да. Ал нерселер Аллахтын туура жолунан адаштырат дейт да. Көрсөңөрбү? Ошондуктан биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген туура жолго ээрчиш керек. Ал кандай жол? Ал Куран менен сүннөттүн негизинде куралган жол. Ар бир маселеге Куран менен сүннөттөн далил болгон жол. Абдулла Масуд деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабасы бир күнү ушундай сөз айтат да. Хатта лана Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам яман хаттан дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү бизге ушундай узун сызык чийип көрсөттү дагы. Ошонун эмне? Оң жагына ан ямини ван шимали, оң жана сол жана дагы чийиктерди киди дейт да. Ортосуна узун сызык чийип туруп, анын оң жагына дагы, сол жагына дагы чийиктерди чийип, аны мынтип айтат да. Хадиги субудун. Бул жолдор деп айтат да. Бул туура эмес жолдор деп айтат. Алла куллу сабили минха шайтан ядвелахи. Ушул жолдун ар биринин башында шайтан олтурат, ошол жолго чакырат дейт да. Караңыздар. Пайгамбарыбыз бир чийик чийип туруп, бул туура жол дейт. Анын эки капталына ушундай чийиктер чийип туруп, ушул жолдордун бардыгы, эки тарабында жолдордун бардыгы шайтандын жолдору. Ушул жолдун ар биринде шайтан отурат да, ошол жолго чакырат дейт да. Караңыздар. Ар биринде канча жол Аллах алем. Алай көп да. Сумматала андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул аятты окуду дейт. Ва анна хада сирати мустaqиman fattabi'uhu. Жана аятта. Ошол менин жолум. Ошуга гана ээрчигиле. Вала таттаби субула. Көп жолдорго ээрчибегиле деп ошол аятты окуду дейт. Буну ким айтып атат бизге? Абдулла Масуд жеткирип атат. Көрсөңөрбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга адашып кетпеш үчүн, туура жолдон чыгып кетпеш үчүн жада калса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жерди чийип туруп өз колу менен көрсөткөн. Өзүнүн денеси менен жолду көрсөткөн. Өзүнүн тили менен дагы жолду баяндаган. Жада калса мисал келтирип дагы колу менен чийип көрсөткөн да пайгамбарыбыз. Эч кандай бизге адашып кете тургандай жол таштаган эмес да. Көрүңүздөр? Бул Даримиде келет 208 номерде, Ахмадда келет 4142 номерде, Хасан деген Албани. Ошондуктан мусулмандар эч качан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алып келген нерсесине четтен чыкпаш керек да. Дайыма өзүнүн каалоосу болобу, хавасы болобу, нафсиси болобу, дайыма пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген нерсеге кетиш керек да. Андан четтен чыкпаш керек. Се Аллах Таала Худжрот сүрөсүнүн 1-аятында мынтип айтат да. Я аyyuhalladina amanu, о иман келтирген му'миндар дейт. Ла туқаддиму байна ядайилла ва расулихи. Силер Аллах жана элчисинин алдына чыгып, алардан өзбөгүлө дейт да. Амал кылууда, ибадат кылууда Аллах жана анын элчиси берген нерседен четтен чыгып алдыга өсүп кетпей дейт Алла күнүнөн дейт да. Кандай ибадат кылбагыла, кандай ишенип ишенбегиле, Аллах Таала Куранда буйругандай, же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөттө көрсөткөндөй гана кылгыла дейт да. Алардан алдыга өзүп, өз алдынча ишенимдерди ишенип, өз алдынча бир ибадаттарды кылып, антип Куран менен сүннөттөн ашып кетпейле дейт. Көрсөңөрбү? Себеби аят уландысында ваттакулла, Аллахтан коркула. Инналлаха самиюн алим. Чындыгында Аллах Таала силердин эмне кылып атканыңарды угуп жана билип туручу дейт да. Мусулман адам динде пайгамбарыбыз сүннөтүн аябай бекем кармаш керек да. Буга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жоорудагыдай эле мисалдар келтирген. Мисалы Ирбад ибн Сария радияллаху анху сахаба риwayat хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат да. Алейкум бис суннати ва суннат хулафа рашидин ал-махдиин дейт. Силер менин сүннөтүмдү жана менин туура жолдо болгон сахабалардын сүннөтүн бекем кармагыла дейт. Туура жолдо болгон сахабалардын сүннөтүн бекем кармагыла дейт. Тамассаку биха уадду алейха бин наважис. Сүннөттү ушунчалык бекем кармагыла,
деп туруп ушул айткан сөзүнө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мисал келтирген да. Кандай мисал? Адду алейха бин наважис. Менин сүннөтүмдү азу тишиңер менен бир нерсени кармагандай кармагыла дейт да. Кашка тишке караганда азу тиш аябай бекем да. Адам өзү бир нерсени кармаганда азу тиш менен кармаса, кашка тишке караганда азу тиш аябай бекем, а? Азыркы учурда медицина деле муну тастайт. Ошон үчүн жанагы тиш доктурлардан сурасаңар, кашка тиши менен азу тиштин айырмасы эмне деп сурасаңар, алар айтышат, кашка тиштин бир тамыры болгон болсо, азу тиштин 2 тамыры же 3 тамыры болот дейт да. Ушунчалык бекем да. Ошондуктан каргыла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хавасынан сүйлөгөн эмес да. Ла янтику анил хава инха вахюха. Аллах таала Куранда айткандай, ал өзүнүн хавасынан сүйлөбөйт, ал сүйлөсө бир гана вахийден сүйлөйт дейт да. Ошол учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне? Вахийден сүйлөп атат да. Азу тиштин ушунчалык кашачка караганда бекем экендигин 14 кылым мурун айтып койгон да, караңыздар. 14 кылым мурун айтып койгон. Аллаху акбар. Ошондуктан бул хадисти эмне түшүнсөк болот? Бул хадистен сүннөттү кармаганда жөнөк эле кашка тиш менен бир нерсени кармаганда эмес, тескеринче азу тиш менен бир нерсени кармагандай аябай бекем кармаш керек да. Ушунчалык бекем кармаш керек. Ошол нерсе, тиштелген нерсе азу тиштен чыгып кете турган болгон болсо, сен сүннөттү таштап, сүннөттөн чыгып кетишиң мүмкүн да. Дал ушундай бекем кармаш керек да. Хадистин уландысында «Уяку мухтасатул умур». Силер динге жаңылык киргизден өтө катуу сактангыла дейт да. Динге жаңылык киргизден өтө сактангыла дейт. Фа инна кулла мухтасат бида. Себеби динге киргизилген бардык жаңылыктар булар бидаттар дейт да. Бидат дейт. Ва куллу бидатун далала. Жана бардык бидаттар адашуу дейт да, караңыздар. Адашуу дейт. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадиске көңүл бура турган болсок, динге киргизилген бардык жаңылыктар булар бидат дейт. Ошон үчүн динге киргизилген кандай гана жаңылык болбосун, алардын бардыгы бидат. Ошон үчүн кээ бирөөлөр айтышат, мисалы, динде бидат хасана, бидатын сайя, жакшы бидат жана жаман бидат бар дейт да. Бул туура эмес, урматтуугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жума кутбасында мына ушул хадис айткан да. Ар дайым жума кутбасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам минбарга чыгып, сахабаларына ушинтип ушунду хадисти айтып эскертет эле да. Динге киргизилген бардык жаңылык бул бидат деген да. Бардык бидат адашуу деген да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бардык бидат адашуу деп айткандан кийин 14 кылымдан кийин же болсо 5 кылымдан кийин же 10 кылымдан кийин бирөө келип алып, жок, бидат деген экиге бөлүнөт. Бул жакта бидат хасана, жакшы бидат деген бар. Биякта бидат сайя, жаман бидат деген бар. Жаманын албай эле кой, сен жакшысын ала бер дейт да. Бул мүмкүн эмес. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бардык бидат адашуу десе, жок, аны экиге бөлгөн, бул анык ушул хадиске каршы келген болобуз да. Анан экинчи маселе, ошол жакшы бидатты кимдин акылы менен өлчөйбүз? Жакшы бидат бар дегендер кимдин акылын өлчөйт? Сенин акылыңда бул бидат жакшы болуп көрүнүп, бул жаман көрүнгөн менен сен жакшы бидат деген башканын түшүнүгүндө жаман болуп көрүнүшү мүмкүн. Же башка адамдын түшүнүгүндө жаман бидатың жакшы болуп көрүнүшү мүмкүн. Ошон үчүн эреже кылып алат да. Сен жаман бидат деп көргөн нерсеңди башка бирөө алып туруп, "Жо, динде жакшы бидат бар да" десең, "Ооба" десең, "Мына, мен муну сен жаман бидат деп ойлосоң, мен муну жакшы бидат деп ойлойм" дейт да. Анан кийин ошентип адамдардын башы бекпейт дагы, диндин баары эмне болуп кетет? Бидатка толуп кетет да, көрүңүздөр. Ошондуктан биз Куран менен сүннөт алып келген нерсени чектеш керек болду. Себеби Аллах Таала мына ушундай нерсе менен сүйлөтүп, эшикти жапканбы? Болду, эшикти жабыш керек. Ал эми исламга киргизилген жаңылыктарга эшик ача турган болгон болсок, кыямат күнгө чейин ошол эшик жабылбай калат да. Анан динибизде кайсы нерсе сүннөт, кайсы нерсе бидат экенин билбей, Аллах Таалага эмне нерсе менен сыйынарыбызды билбей калабыз. Өзүбүз дагы, жана келечекте биздин балдарыбыз дагы, жана келечекте келетін урпактарыбыз дагы Аллах Таала пайгамбары буйруган нерселер менен Аллахка сыйынып, тескеринче Аллах Таала жана пайгамбар буйруган нерсени бидат деп көрүп калышы мүмкүн. Сүннөттү бидат деп, бидатты сүннөт деп көрүп калышы мүмкүн. Себеби адамдар көбүнчө алдыңкы өзүнүн ата бабаларына ээрчийт да.
Ошон үчүн ата бабалар ошол жаман бидатты, жакшы бидат же болсо боло берет деп көрүп ибадат кылып өткөн болгон болсо, кийинкилер деле ошого ээрчип кетет. Ошондуктан кийинкилерге жол ачпаш керек да. Себеби сен жаман жолду баштап бердиңби, сенин артыңдан келе турган канча адам ээрчиген болгон болсо, ошонун күнөөсүн бардыгын өзүң көтөрөсүң да. Көрсөңүзбү? Миллион адам ээрчиген болгон болсо, сен исламда бир бидат чыгардың, ошо миллион адамдын күнөөсүн кабырда жатып алып тата бересиң да. Алла сактаган болмосун. Ошон үчүн Абдулла ибн Омар деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабасы ошондой бир сулуу сөз айтты, субханалла. Алтын менен жаза турган сөздөр да. Эмне деп айтат? Күллү бидатын долала ва ин рахан насу хасана. Динде дейт, ислам динде бардык бидат адашуу дейт. Мейли ан адамдар өздөрүнүн түшүнүгүндө жакшы деп ойлошсо дагы дейт. Карала, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте эмне дейт? Эрбадин Сариян хадисинде күллү бидатын долала дейт. Бардык бидат адашуу дейт. Бөлгөн жок, көрсөңүзбү? Бардык бидат, күллү деген араб тилинде бардык деген сөз да. Карагыла, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабасы дагы туура эмне алдыңкы пайгамбар мактаган ком да. Хайрул кауми карни суммаллазина ялунахум суммаллазина ялунахум. Эң жакшы ком, туура жолдо болгон ком ал менин комум, андан кийинки деп айткан, көрсөңүзбү? Ошон үчүн пайгамбар сахабалары да туура пайгамбар эмнени айткан болгон болсо, эмнени үйрөткөн болгон болсо, дал ошону айткан да, көрсөңүзбү? Сөзү пайгамбардын сөзүнөн дал келди, көрсөңүзбү? Күллү бидатын долала дейт. Бардык бидат адашуу, мейли ан адамдар жакшы деп ойлошсо да дейт да. Кээ бир адамдар ойлошу мүмкүн. Бул жакшы бидат, ибадат кыла берели деп. Бирок ал сенин түшүнүңдө. Бирок ахиретте ал сен үчүн азаптарды жыйнап аткан ибадат болушу толук мүмкүн да. Көрсөңүзбү? Ошондуктан Куран менен сүннөт көрсөткөн гана нерсе менен чектелиш керек да. Бул Ибн Баттонун Алибан аттуу китебинде келет да. 339 номерде 339 дроп 1. Мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үйүнө 3 сахаба келет да. Хадисте 3 сахаба келет. Келет дагы бирөө эмне дейт? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын баягы үйдөгү кылган жакшы амалдарын сурап, анан энелерибиз эмне дейт? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жакшы кылган амалдар тууралуу кабар бергенде, ошолордун бирөөсү эмне дейт? Эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп туруп, ушундай ибадаттарды кылган болгон болсо, анда биз каякта калып дейт да. Биз анда каякта калдык? Биз ибадатты көбөйүш керек дейт дагы бирөө эмне дейт? Ла атазаважун ниса дейт. Мен болдум, мындан кийин ибадат менен алек болом дагы аялга үйлөнбөйм дейт да. Экинчиси ла акул лахма, мен эт жебейм дейт да. Караңыздар, ибадатка көбүрөөк көңүл бурамын, мен эт жебейм дейт да. Үчүнчүсү мен төшөккө жатпайм дейт да. Төшөккө жатпайм деген эмне деген сөз? Уктабайм да. Түнү менен тагажут да. Баш хадисте мен эч качан оозумду ачпаймын, дайыма орозолом дейт да. Көрдүңүзбү? Пайгамбарыбыздын сахабалары келип туруп, ушул нерсени айтып атат да. Бирөө кийин келет да, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип туруп, баланча деп айткан силесиңерби дейт. Ооба дегенде пайгамбар эмне дейт? Жок. Андай кылбагыла дейт. Мен дейт, түндүн бир бөлүгүндө мен усоли дейт. Намаз окуйм дейт, жана уктайм дейт, жана аялдарга үйлөнөм дейт да. Орозо кармайм, ооз ачам дейт. Жана түндө ибадат кылам, бирок түндүн бир бөлүгүндө эс алып, денемдин акысын берип уктайм дейт. Жана ошондой эле аялдарга үйлөнөм дейт. Аялдарга үйлөнүп мен сүннөтүм дейт. Фаман рагайбан сүннат фалайса мине. Кимде ким менин сүннөтүмө бет бура турган болгон болсо, ал менден эмес дейт да. Менин жолумда жүргөн адамдан эмес дейт да. Караңыздар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда келген сахабалар өздөрү жакшы ниет кылып, ибадатты күчөтүш керек деп, бирок не пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бидат кылган эмес. Ушундай бир жакшы ниеттер кылды эле, бирок жакшы ниети эмнеге дал келбей калган? Сүннөткө. Бирөө дайыма орозду кармайм деп жакшы ниет кылып атат, туурабы? Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дейт, жок дейт. Бул менин сүннөтүмө каршы дейт. Менин сүннөтүмө туура келген адам кээде оозун ачат, кээде орозду кармайт дейт. Жана кээ бир адамдар жок, мен пайгамбардын сүннөтүн бекем кармашым керек, көп ибадат кылышым керек деп, эч качан аялга үйлөнмөйм деп, аялга үйлөнүштү ибадат үчүн таштай турган болгон болсо,
анда ал бидат кылган болот да. Себеби үйлөнүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөттө көрсөңөрбү. Үчүнчү, түнү бою мен тахажжудка турамын. Көп ибадат кылышым керек деп түнү бою намаз окуй турган болгон болсо да, себеби пайгамбарыбыз сүннөтү кандай түнкүсүн? Түндүн бир бөлүгүндө денесинин акысын берет, экинчи бөлүгү Аллахтын акысын берип ибадат кылат да. Көрсөңөрбү? Ошондуктан эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары ушундай нерсе жакшы ойдо, жакшы ниетте ушундай нерселерди ниет кылып, бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз убагында аларды кайтарган болгон болсо, ушунча кылымдан кийин бир топ адамдар ойлогон жакшы ой менен кылган амалдары сүннөткө туура келди, туура келген жок дегенди ким бөлүп ажырап берет? Сахабалардын учурунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болуп, ал бунусу туура, буну туура эмес деп ажыратып койгон. Туурабы? Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өткөндөн кийин азыркы учурдагы адамдар өзгөчө сабатсыздык кеңири тараган, адамдардын көпчүлүгү дүйнөгө берилип, шариат илими үйрөтүлбөй калган. Мына ушундай учурда бидат эмес, азыр ширктерди көрөт байлы адамдарда. Бидат деген жөнөкөй болуп калбадыбы азыр? Көрүңүздөр? Ошондо урматтуу туугандар, динди аябай мыкты деңгээлде үйрөнүш керек да. Аябай жакшы билиш керек. Сүннөттүн сүннөт экенин сен далил менен тасташың керек. Бидаттын бидат экенин сүннөттө жок экени менен сен билишиң керек да. Ар бир нерсени далили менен кармаш керек да. Мына ушул чыныгы сүннөт деп, жана мына ушул чыныгы бидат деп сен бардыгын айырмалай билишке албетте адамда кандай бир чоң деңгээлде илим керек да. Илим керек. Бул хадис Муслимде келет. 1401 номерде. Ушул хадистин аягында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам «Фаман райбан сүннат фалайса мени». Кимде ким менин сүннөтүмө эрибей турган болгон болсо, ал менден эмес, менин жолуман эмес дейт да. Ошондуктан адам, Аллах сактасын, бидаттарды кылып, кээ-бир бидатты кылып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнөн чыгып кетиши толук мүмкүн да. Көрүңүздөрбү? Ошондуктан өтө этият болуш керек. Себеби башка Ирбад ибн Сария риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат да. Кад тарактукум алал байда. Мен силерди ачык жарыкта таштап кеттим дейт да. Лайлуха канахриха дейт да. Анын түнү туура жарык сыяктуу дейт да. Түнү туура жарык сыяктуу дейт. Ла язигу анха бада илла халикун. Ушундай ачык Куран менен сүннөттүн негизинде ташталгандан кийин, ушул нематтан кийин бир гана курган адам, кор болгон гана адам адашат дейт да. Бул жерде пайгамбарыбыздын мен силерди анык жарыктыкта, ачыкта таштап кеттим дегени, мен силерди ачык Куран менен сүннөттүн үстүнө таштап кеттим деп атат да. Ушул Куран менен сүннөттү таштагандан кийин бир гана кор болгон адам, бактсыз адам гана туура жолдон четке чыгып адашып кетет дейт да. Ошон үчүн Куран менен сүннөт ташталгандан кийин адашып, ширкке түшүп кеткен, бидатка түшүп кеткен бул деген өтө надандык да. Себеби биз бидатка түшүп кете тургандай, ширкке түшүп кете тургандай, Аллах Таала Куран түшүрбөсө бир жөн, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерди айтпаса бир жөн, бардыгы ачыкта тура отура эмеспи? Кандай гана ширк болбосун, кандай гана бидат болбосун, Куран менен сүннөттү карайсың дагы, алхамдулилла маселени чечесиң да. Куран менен сүннөттө жокпу? Алхамдулилла бидат ал. Аллахтан башкага сыйынууга чакырабы? Ал ширк. Мына урматтуу туугандар, ушуну билиш керек. Билиш керек. Бул хадис Абу Даудда келет 4607 номерде. Албани хадисти сах деген. Хузайфат ибн Яман деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабасы бар. Ошол айтат да: "Куллу ибадатин ла ятаабаду асхабу Мухаммадин фала таабадуха" дейт да. Фала таабадуха. Кандай гана ибадат болбосун дейт. Ошол ибадат менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалардын бири же сахабалары Аллах Таала ибадат кылып сыйынбай турган болгон болсо, ал ибадат менен Аллах Таалага сыйынбагыла дейт. Карала. Сен бир зикир кылып атасың, же сен бир намаз окуп атасың, нафил намаз, же болбосо сен бир орозо кармап атасың, нафил орозо. Кыскасы кандай ибадат болбосун, ошол сен кылган ибадат кайсы гана ибадаттын түрү болбосун,
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары Аллах Таалага ошол ибадат менен сыйынган болгон болсо, ошол ибадат алхамдулилlah. Бир сахабаны баланча хадистен же баланча асардан таптың, сахih асар. Аллах Таалага сыйынган. Алхамдулилlah, сен сыйынган. Себеби эмне? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар ошол нерсене сыйынган экен. Эгер сен бир зикир кылып жүрөсүң, же бир намаз окуп жүрөсүң, же бир жерде ибадат кылып атасың, жана башка нерселер. Бирок ошол ибадатты сен Курандан дагы, сүннөттөн дагы, жана сахабалардын бири дагы ошол нерсе менен ибадат кылганын тапкан жоксуң. Анда эмне дейсиң муну? Буну бидат деп билесиң. Себеби асарда айтат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт болуп калган бир дагы ибадатты амал кылбай таштап койбогон дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай гана ибадатты буйрубасын, аны сөз түрдө сахабалар ошого амал кылган да. Көрсөтөрбү? Ал эми амал кылынбаган бир зикир болобу, амал кылынбаган бир намаз болобу, амал кылынбаган жана башка нерселер болбосун, анын баары сахаба амал кылынбаса, ал динде жок деген белгиси да. Көрсөтөрбү? Асардын уландысы эмне дейт? Алгачкы сахабалар дейт, кийинкилерге эч кандай орун калтырган эмес дейт да. Кандай гана ибадат болбосун, сахабалар амал кылышкан деген маани да. Хузайфа радиаллаху анху айтат: "Фаттакулла я машал Курва". Курва деген мурунку учурдагы илим ээлерин айтылат да. О, илим ээлери, Аллахтан корккула дейт да. Аллахтан корккула. Ва хузу тарика мен кана кабалакум. Өзүңөрдөн алгачкы өткөн адамдардын жолун кармаңла дейт да. Азыркы учурдагы адамдар эмес, акыйдада болобу, Куранды түшүнүүдө болобу, пайгамбарыбыздын хадистерин түшүнүүдө болобу, кандай гана маселеде болбосун, Куран менен сүннөттү туура алгачкы сахабалар, табииндер, таба табииндер кандай түшүнгөн болгон болсо, дал ошондой түшүнүү биз үчүн милдет да. Себеби эң илимдүүлөр ошолор болгон. Илимде дагылар илимдүү болгон, такыбалыкта дагы такыбалыгы бийик болгон, Аллахтан коркусунда, Аллах Тааланы сүйүүсүндө кандай гана маселе болбосун, бардыгындалар бизге үлгү болгон, жана бизден барт нерседе жогору болгон да. Эч ким айта албайт, мен сахабадан илимдүүмүн деп. Эч бир жан айткан эмес, айта да албайт да. Эч бир жан айта албайт, мен сахабадан дагы таквамын деп. Көрсөтөбү, эмне үчүн? Себеби сахабаларды Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга замандаш кылып, Абдулла Масуд айткандай тандап алган да. Динди жеткирүү үчүн Аллах Таала тандап алган. Саид ибн Мусайяб табиин фажр намазынан билесиңер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадисте бар, азан айтылгандан кийин нафил намаз окуштан кайтарылган да. Бири гана фажр намазын 2 ракат сүннөтү гана окулат да. Андан башка нафил намаз окулбаш керек. Фажрга азан айтылгандан кийин. Ошол Саид ибн Мусайяб фажр намазын азан айтылгандан кийин бир адамдын кайта-кайта намаз окуганын көрөт да. Кайта-кайта намаз окуганын көрүп, андан кайтарат да. Бул учурда намаз окуган, бул учурда пайгамбарыбыз салам кайтарган деп кайтарат да. Ошондо ал киши: "Я Аба Мухаммад, о Мухаммаддын атасы, Аллах Таала мен ушул намаз окугандыгым үчүн азаптайбы" деп сурайт да. Дегенде жана Саид Мусайяб: "Кала ла, сен намаз окуган үчүн азаптабайт. Валакин юаззибук ала хилафи сунна. Сени бирок сүннөткө каршы келгендиң үчүн азаптайт" дейт да. Ошондуктан фажр намазына азан айтылгандан кийин 2 ракат сүннөт окулат, андан башка баягы нафил намаздар окулат го. Күн көтөрүлгөндөн кийин, найзабай көтөрүлгөндөн кийин, күн төбөгө барганча окулуп берет го нафил намаздар. Ошондой нафил намаздар окулбайт да. Ал эми кимде ким окуган болгон болсо, мына ушул адам ушундай окуп атканда Саид ибн Мусайяб мына ушинтип кайтарган да. Бирок сени сүннөткө каршы келгендик үчүн азаптайт да. Сүннөт деген ал кимдин жолу? Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолу. Туура отура эмеспи? Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолун карманыш бизге важип, урматтуу туугандар. Абдуразактын Мустанаф аттуу китебинде келген 52-3. Эч качан динди акылга салган болбойт да. Дин акылга салынбайт. Ошон үчүн Али радиаллаху анху айтат: "Лау кана дини бирой ла кана асфала хуф авла би масх мин а'лаху" дейт да. Эгер динди биз акылга сала турган болгон болсок, мас тартуу масынын үстүнө эмес, астына тартылат эле дейт да. А бирок мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын
масықты масының астына емес үстіне татқанын көрдім дейді. Қараңыздар. Себебі шынында эле акылга, динди акылга сала турган болмосок, масының асты кири болобу, үсті кири болобу? Асты кири болот, асты менин масасында. А бирок динде масының астына емес масых үстіне тартылат да. Қараңыздар. Акылга такыр салынбайт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам динди кандай жеткирген болмосо, кандай көрсөткөн болсо, дал ошондой кылыш керек. Андан четке чыкпаш керек. Жок, бул жерде мындай алсак, жок, кандай биз үстүнө тартабыз? Үстүнө тартпаш керек. Сен деген асты менен масат атпайсың. Асты менен масаткандан асты чаң болот. Ошон үчүн сен астын 1-2 жолу, бир да жол эмес. Эң кеминде 3 жол тартып коюшуң керек. 7 жол тартып коюшуң керек деп тартса эмне болот ал? Бул болбойт, сүннөткө каршы болот, көрсөңөрбү? Үстүнө тартылат. Себеби пайгамбар үстүнө тарткан да. Бул Абу Давудда келет 162 номерде. Хадис сахih. Суфян Саври рахимахулла. Билесиңер, барыңар. Ошол киши ушундай бир сулуу сөз айтат да. Бидаган ушунчалык адамдарга ушунчалык тез кирип кетиши туурасында бир ушундай сулуу сөз айтат да. Ал бидату ахабби ила иблис мин ал масия. Бидат дейт күнөөгө караганда иблиске сүйкүмдүү дейт да. Адам күнөө кылат, мисалы зина, арак ичет, жана башка адам өлтүрөт, күнөө, а биякта бидат деген эмне? Динге жаңылык киргизүү. Эми шайтанга кайсынысы жакшы деп деген маселеде, кайсынысы жакшы деген маселеде шайтанга күнөөгө караганда бидат сүйкүмдүү, жакшы экен да. А эмне десе, сөзүнүн аягында эмне дейт? Вал масияту ютабу минха вал бидату ла ютабу дейт. Себеби дейт Суфян Саври, күнөөдөн адам тооба кылат дейт да. Ал эми бидаттан адам тооба кылбайт дейт да. Себеби арак ичкен адам ошол арак ичип атканда өзүнүн бул аракты арам экенин билет. Арам иш кылып атканын билет. Эртең аны Аллахтын астында күнөөкөр пендеси тооба кылып кечирим сурайт. Тура эмеспи? Бирок бидат кылган адам ошо менен амал кылып атканда, Аллахка сыйынып атканда ал мен күнөө кылып атам деп сыймайт ал. Мен ушул нерсе менен Аллах Таалага жакындап атам. Ушул ибадат менен, ушул амал менен Аллах Таала мага разы болуп атат. Аллах Таала мени жаннатта даражамды көтөрүп атат. Мен ушул нерсе менен Фердаустун эң чокусуна жетем деген ниеттен ибадат кылат да. Көрсөңөрбү? Мына ошон үчүн ал өлгөнчө тооба кылбайт. Ал эми арак ичкен адам, тамак чеккен адам, жана башка арам иштерди кылган адам, ал күндөрдүн бир күндөрүндө Аллах Таала хидаят берип, ошол кылып аткан иши мен тооба кылат, кайтат. Ал эми бидат кылган адам тооба кылбайт, тооба кылбай Аллахтан астында ошол бидат менен жолугарын билгенден кийин шайтан ошон үчүн жакшы көрүп атат да. Шайтан ошончо жакшы көрөт. Себеби өлгөндө көбүнчө бидат кылган адам ошол бидаттын үстүндө өлүп кетет да. Ал эми жанында күнөөлүү кылган адам ал бирөө дават кылса, жакшылап түшүндүрсө, субханалла, астагфирулла, астагфирулла деп тооба кылып, ал күнөөлөрдөн кайтып кетет да. Шарх усул итиқад деген китебинде 238 бетинде Имам Шафии да ушундай бир жакшы сөз айтат да. Имам Шафииди баарыңар таанысыңар, ошол айтат. Аллах Тааланын кулу дейт. Аллах Таалага ширктен башка күнөөлөр менен жолукканы бидагат менен жолукканга караганда жакшы дейт да. Аллах Тааланын кулу Аллах Таалага жолукканда бидагат менен эмес, башка ширктен башка күнөөлөр менен жолукканы жакшыраак дейт ал үчүнчү. Себеби исламда бидагаттын орду аябай чоң деген да. Чоң деген. Ошон үчүн бидагатка түшүп калган өтө саламат болуш керек да. Албетте мусулман Аллах кааласа зина кылгандыгы үчүн, арак ичкендиги үчүн, жана башка чоң күнөөлөр үчүн кааласа Аллах Таала кабырдан азаптайт. Кааласа Аллах Таала тозокко түшүрүп, тозоктон азаптайт. Бирок кааласа Аллах Таала мерим менен кечирим менен кечирип салат. А бирок бидатчы бидаттыкы оор да. Көрүңүздөр. Байхакидин Сунан Кубра аттуу китебинде келген 206 дорап 10. Абу Осман Найсабури деген имамдан бир жакшы сөз айтат да. Мен аммара сунната ла нафсихи кауlan ва фи'lan натака бил хикма дейт да. Ким деген сүйлөгөн сөзүндө жана кылган ишинде сүннөттү башчы кыла турган болгон болсо дейт. Андал дайыма сүйлөгөндө сүннөт менен сүйлөйт, хикмат менен сүйлөйт дейт да. Адам сүйлөгөн сөзүндө жана кылган ишинде
Эмнени башчылык керек экен? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн башчылык керек экен. Эмне гана сөз сүйлөбөсүң, эмне гана ибадат кылба, ошол нерсенин башында эмне туруш керек? Пайгамбарыбыз сүннөтү, Куран же хадис туруш керек да. Ошонун негизинде болуш керек. Мына ушул нерсе башчы болуш керек да. Сөздүн уланысында "Оман аммарал хава ала нафсиги натака бил бида" дейт да. Ал эми кимде ким сүйлөгөн сөзүндө же кылган ишинде өзүнүн каалоосун, хавасын башчыла турган болгон болсо дейт, ал анда сүйлөгөндө жана иш кылганда бидат кылат дейт да. Көрүнүңүзбү? Ошон үчүн мусулман сүйлөгөн сөзүндө да кылган ишинде дагы эмне кылыш керек экен? Куран менен сүннөттү башчы кылыш керек да. Жол көрсөтүү кылыш керек. Жол көрсөтүп турган нерсе кылыш керек. Бул Байхакидин Зухд китебинде 151-бетте. Эми азыркы учурда биз сүннөткө аябай бекем болуш туурасында маселе алдык. Азыркы маселебиз көпчүлүк учурда адамдардын эмне себептен бидатка түшүп калат? Себептердин бири, эң башында турган себептердин бири ал сабатсыздык. Динден болгон жахилдик. Албетте адам азыркы учурда дүйнө үчүн эмнени гана кылбай атабыз, туурабы? Дүйнө үчүн балдарыбызды кымбат-кымбат мектептерге окутатабыз. Өзүбүз кымбат-кымбат кийимдерди алып атабыз. Кымбат-кымбат жакшы витамини көп деген жемиштери жана башка мөмө жемиштерди алып жеп атабыз. Кышында үшүп калабыз. Сапарда жумшак барайлы деп кымбат-кымбат унааларды алып атабыз. Туурабы, туура эмеспи? Кышында үшүп калбайлы деп үй салганда үйдүн фундаментин бийик кылып, астына жана пеноплекс, сыртын, потологун, крышасын айтпай эле коелу. Айнектер болсо дем киргизип, дем чыгарбайт. Ошондой кылып атабыз. Баарына көңүл бурат экенбиз. Дүйнө үчүн, убактылуу жашоо үчүн да. Бирок түбөлүк бакыт боло турган түбөлүк жашообузга алып бара турган, жеткире турган, себеп боло турган Куран менен сүннөттү үйрөнбөйт экенбиз да. Качан сиз Куран менен сүннөттү окуйн деп убакыт бөлдүңүз? Качан сиз Куран менен сүннөттү үйрөтөйүн деп балаңызга жол көрсөтүп, жакшы окуу жайга бердиңиз? Качан сиз балдарыңызга динди үйрөтөйүн деп китеп алып бердиңиз, жакшы бир нерселерди үйрөттүңүз? Мындай айтайын, сиздин үйүңүздө негизи Аллахтын китеби Куран барбы өзү негизи? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадиси барбы негизи? Болуптур. Болсо да сиз ошону окуйсузбу? Куранды окуй аласызбы сиз? Арабчасын окуй албайсыз. Куран бар, бакым окуй албайм дейт. Сенин окуй албаганыңа биз күнөөлүүбүзбү? Сен өзүң күнөөлүүсүң да. Канчага келдиң десем 50 келдим дейт. 50 жылдан бери эмне кылып жүрсүң сен? Bir bazar же bir ay otursan Kur'an'da үйрөтүп турган bir адамга сен bir ayda Kur'an'ды окканды үйрөнүп аласың. Намаз окканды билет. Телефонду киргенде телефонду чачканды билет. Компьютерге отурса компьютерду чачканда программаларды орнотконду билет. Машинени башынан чейин bir күндө чачып кайта жинап койгонду билет. Ошонун баарын билет дагы. Руку кыласың, сажда кыласың, кайта турасың, ушун нерсени билбейт да. Субханалла. Таң каласың адамдарга. Көрсө, урматтуу, бунун баары эмне? Бунун баардыгы шайтандын жолу да. Ошондуктан эң биринчи бидатка чөтөрмө нерсе эмне экен? Ал сабатсыздык. Сабатсыздык. Себеби эмне? Куран, сүннөттүн эмне экенин билбеген адам ал бидатка чөт да. Экинчиси, динде кээ бирөөлөр динден четтен чыгып кетет да. Гулу кетет. Бирөөдү көтөрмөлөп, бир өзүнүн шейхин же башка бир алымын көтөрмөлөп, четтен чыгып, ошонун ар бир айткан сөзүн эле ала берет да. Жок, биз илим ээлерин урматтайбыз, сыйлайбыз. Аларга иншалла дуа кылыш менен Аллах Таала биз жакындайбыз иншалла. Аларга дуа кылабыз, Аллах Таала күнөөсүн кечирир. Аллахым алардын илимин жогорулат деп. Бирок деген Куран менен сүннөткө каршы келген учурда алардын сөзүн албайбыз. Ошон үчүн динде төмөндүктө дагы, четтен чыгууда дагы терең кетпеш керек. Бул экинчиси. Үчүнчүсү сурабаштык. Адам бир маселени билбегенден кийин, албетте кээ фарз айын үйрөнүшкө милдет болуп турган нерселер бар. Жана фарды кифая деп коет. Кээ бир адамдар билген болсо,
жеткілікті башкалардын мойнунан күнөө түшө турган илимдер бар да. Нике маселеси, талак маселеси жана башка маселелер бар, алар фард кифая. Буну илим талап кылчу адам билген болгон болсо, ошодон сурап алыш керек. Аллах Таала Куранда фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун, билбесеңер билим элерин сураш керек дейт. Жада калса ушул карапайым адамдар бар, жада калса билбей калган учурунда билген адамдан сураганды да билбейт да, караңыздар. Ушундай деңгээлде. Билбейсиңби? Өзүнүн ушул маселеде илимиң жок экенин да билбейт да. Медицина тармак келгенде, жана башка тармак келгенде мыкты врачтардан барып сурайт. Дин жакка келгенде каалаган кылат да, өзү каалаган. Медицина жакка, соода жакка келгенде огородко бирдеге теге турган болгон болсо, жакшы билгенден сурайт. Өзүң тигербейсиңби? Билбей эле десең, кой, эртең өлүп калсачы дейт да. Кой, сен тигербейсиң, динде деле ошондой кылып атпайбы сен? Динде деле сен каалаганда эч кимден сурабай эле сен ибадат кылып атасың. Эмне болуптур дүйнө маселеси? Десең, жок, кой. Болбойт да. Көрүнүстүрбү? Эгер дүйнө маселесинде болбогон маселеде ушунчалык маани бериле турган болгон болсо, сен ахиретте Аллахтын асында кылган ибадатың бетке чабылбай, чоң ажыр сыйлыктар болуп кеш үчүн сен ибадатты канчалык деңгээлде кылыш керек болду, урматтуу тууган. Көрүсүңөрбү? Себеби адам ибадатты Куран менен сүннөттүн негизинде кылбаса, аны ибадат кабыл эмес, урматтуу туугандар. Эң негизгиси бидатка түшө турган себептер аябай көп, бирок эң негизгилердин бирөө ушул үчөө да. Бирок ал илмелери аябай көбүн айтат. Аны биз баарын алып келген албетте убакыт аз да. Эми биз бидаттын мусулман үчүн аябай коркунучтуулугуна келдик. Биринчиси, бидаттын коркунучтуулугунун биринчиси ошол кылган ибадаты Куран менен сүннөткө дал келбей турган болгон болсо, Аллах Таала ошол ибадатын кабыл албайт, кайтарылат далчы. Буга далил Аиша радияллаху анха Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma nahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa raddun deydi. Kim dinge жаңылык киргизе турган болгон болсо, Куран менен сүннөттө болбогон, Аллах жана элчиси буйрубаган жаңылык киргизе турган болгон болсо, ал жаңылыгы өзүнө кайтарылат дейт. Башка хадисте, бул Муслим 1718. Экинчи хадисте Мен амила амалан лайса алейхи амрун фарад дейт. Кимде ким бир ибадат кыла турган болгон болсо, ошол кылган ибадатты Куран менен сүннөттөн болбой турган болгон болсо, ал өзүнө кайтарылат, кабыл эмес дейт. Ошондуктан биринчи хадис эмне болот? Айырмасы эмне? Динге жаңылык киргизсе дейт. Киргизген жаңылык Куран менен сүннөттөн болбосо, өзүнө кайтарылат дейт. Экинчиси, кимде ким бир ибадат кылса, кылган ибадаты Куран менен сүннөттөн болбосо, ал өзүнө кайтарылат, кабыл эмес дейт. Айырмасы эмне экен? Айырмасы. Биринчиси динге өзү жаңылык киргизип, бидат киргизет да. Биринчи адамдын, биринчи хадистеги. Өзү жеке өзү ойлоп табабы, каяктан табат, эң негизи өзү ойлоп таап, динге жаңылык киргизет, бидат киргизет да. Экинчи хадистеги адамдын абалы эмне? Өзү динге жаңылык киргизбейт. Бирок өзүнүн алдындагы мурунку адамдар чыгарган, исламга киргизген бидатка амал кылат. Көпчүлүк адамдар динге жаңылык киргизбейт. Көпчүлүк адамдар эмне кылат? Бирөөлөрдүн мурунку адамдардын динге киргизген жаңылыктарын амал кылат. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан бирөөлөр мен динге жаңылык киргизген жокмун. Мен мурунку ата бабаларыбыз, биздин устазыбыз, биздин шейхибиз кылган нерсени кылып атам, ошону кыл дегенди кылып атам. Жок, сен устазың болсо да, шейхиң болсо дагы, сен анда ооба, сен өзүң бидат киргизген жоксуң, бирок мурун чыгарылган бидатка амал кылып атасың. Бунун кабыл эмес дейсиң. Бул кабыл эмес. Себеби анын устазы же шейхи, эгер Аллах сактасын, эгер ошентип бир бидатка билбестен түшүп калган болгон болсо, Аллахтын астында сенин устазың дагы, шейхиң дагы аны сүннөткө айландырып, Аллахтын астында кабыл кылдыра албайт да. Шейхиңдики дагы, сеники дагы чоо кайтарылат да. Шейхиң менен өзүңдүн Аллахтын астында эч кандай айырмаң жок. Көрсөтөрбү? Мына ушундай.
Бул дагы 1718 номерде. Бул биринчи коркунучтуу. Экинчи коркунучтуу. Экинчи коркунучтуу кимде-ким динге жаңылык киргизип, же бирөөнүн киргизген жаңылыгына амал кылып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө каршы келе турган болгон болсо, ал фитнага жолугат келечекте. Фитнага жолугат. Буга далил Аллах Таала Нур сүрөсүнүн 63-аятында мынтип айтат. Фаляхзариллазина юхалифуна амрихи ан тусибахум фитнатун ва юсибахум азабун алим дейт. Пайгамбардын буйругуна, сүннөтүнө каршы келгендер дейт. Бул дүйнөдө фитна же болсо чоң азапка жолугуп калышынан мурун сактанысын дейт да. Каралы. Пайгамбардын сүннөтүнө, буйругуна каршы келгендер, алар бул дүйнөдө башына фитна түшүп калышынан жана ахиретте чоң азапка түшүп калышынан сактанысын, этият болсун дейт да. Карап көрсөңөрбү? Ошон үчүн кимде-ким бидат кыла турган болгон болсо, ага фитна түшүшү толук мүмкүн. Фитна деген эмне десе, алымдар айтат, фитна деген куфур болушу мүмкүн дейт. Кээ бир алымдар нифак болушу мүмкүн дейт, кээ бир алымдар бидат дейт да. Көрсөңөрбү? Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү келгенде адамдар аргандай. Бирөөлөр атайлап деп кайтарат хадисте. Бул атайлап хадистин сахih экенин билип туруп атайлап кайтарган, бул өтө коркунучтуу да. Өтө коркунучтуу, бул имансыз калып барып коюшу мүмкүн да. Ал эми кээ бирлер текепеленип кайтарат. Кээ бирлер эмне? Бурмалап кайтарат. Кээ бирлер билбестиктен амал кылайт да. Адамдардын түрү ар кандай да. Көрүсүңөрбү? Ошондуктан эмнеси болосун, адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тааланын аяты болобу, пайгамбарыбыздын хадиси болобу келгенден кийин бул баланчанын хадиси, тиги баланчалар амал кылат. Бул хадис бизге амал кылынбайт, бул биздин хадис эмес, андай жок исламда. Баланчалардын аяты, баланчалардын хадиси деген нерсе жок андай. Я айюхаллазина аману, Аллах Таала о иман келтирген момундар дедиби? Болду, ошон үчүн сен барсың. Барсыңбы же жоксуңбу? Момун боломосоң барсың. Момун эмесмин мен. Бул аятка кирбейм десең, анда башка сөз анда. Туурабы, туура эмеспи? Ошондуктан бул хадис, мен амал кылайм бул хадис, андай жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадис айтканда Кыргызстанга өзүнчө, арабтарга өзүнчө айткан эмес. Жалпы кыямат күнгө чейин келе турган Аллаха иман келтирген момундарга баарын айтканда болду. Үчүнчүсү, билесиңер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ияс ибн Саламат ибн Аква деген сахаба риваят хадисте пайгамбарыбыз салам астында бир адам тамак жеп отурган болот да. Сол кол менен тамак жеп отурган болот. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кул би яминика, оң кол менен жегин деп буйруйт да. Ошондо тиги ла астатиу, мен оң кол менен жегенге чамам келбейт дейт да. Дегенде пайгамбар ла статата, чамаң келбей алсын дейт да. Ма манаху илля кибр дейт. Аны бир гана ошол оң кол менен жештен тоскон нерсе кибир, текепелик болгон дейт да. Пайгамбарыбыз салам оң кол менен же дегенде оң кол менен жебей текепелик кылгандыгы үчүн, баш тарткандыгы үчүн пайгамбарыбыз салам ага колуңан келбей калсын деп дуа кылган да. Ошондо ошол адам дейт, фама рафаха иля фихи, ошол колун дейт оозуна көтөрө албай калды дейт да. Ошол учурда эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Аллах Таала 7 кабат асмандын үстүндө Жибрилди жөнөтүп, Жибрил пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жөнөтүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыямат күнү үчүн келе турган адамдар менен жиндерге дин жеткирип атат. Жеткирип алса сен, жок, мага жакпайт. Мен колуман келбейт. Кой, урматтуу тууганым. Бул буйрук биздин шаардан келген буйрук эмес бул. Бул Аллах Тааланын буйругу. 7 кабат асмандын үстүндө турган бүткүл ааламдын Раббысы Аллах Тааланын буйругу. Ошон үчүн пайгамбар дейт, кимде-ким мага моюн сунган болбосо, ал Аллахка моюн сунган болот дейт. Ал эми кимде-ким мага каршы келген болбосо, ал Аллахка каршы келген болот дейт. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне гана нерсенин буйругасын бизге моюн сунуш важип. Бул хадис Муслимде келет 2021 номерде. Төртүнчүсү, бидаттын коркунучтуулугунун төртүнчүсү. Кимде-ким бидат кыла турган болгон болсо, күнөөсүн көтөрөт, жана ошол бидатка кимде-ким
бул дүйнөдө адамдарга ошол бидатты үйрөтүп, ошол бидатка чакырып, бул дүйнөдөн өткөрүп турган болгон болсо, кыямат күнүн качан болгонун бир гана Аллах билет да. Кыямат күнү болгончо ошонун чыгарган бидагатына канча адам амал кылган болгон болсо, ошол амалдын баардыгынын күнөөсүн көтөрөт да, тозго чыгып кете берет да. Караңыздар. Сен өзүң эле эмес. Сен өзүң бидат кылып атасың, өзүң бидат кылган болсоң, күнөөсүн жалгыз өзүң көтөрөсүң. Бирөктен адам бидат кылгандан кийин бирөө сурайт да, "Могул эмне ибадат кылып атасыз? Же кандай зикир кылып атасыз? Могул намазыңыз да башкача экен, намаз окуп атасыз?" десе, "Ой, бул намаз башкача намаз. Бул машайыхтердин намазы, же баланчанын зикири, бул зикирди кылсаң мындай болуп кетет, тиңдей болуп кетесиң" деп адамга үйрөтөт да. Үйрөткөндөн кийин ал сен балаңа үйрөтөсүң биринчи. Анан башкаларга үйрөтөсүң. Ошентип сен кыямат күнгө чейин Аллах алем, сен үйрөткөн балдардын арасында бирөө абдан жакшы дават кылган адам болуп калып, дүйнө жүзүнө ошону таратып берген болгон болсо, болду. Кыямат күнгө чейин сага соогандагы сенин кылган бидатыңдын күнөөсү үстүңө тоодой болуп жай берет да. Мына караңыздар, Аллах сактаган болсун, урматтуу балдар. Аллах сактаган болгон болсун. Себеби Абу Хурайра хадисте пайгамбарыбыз айтат, кимде ким туура жолго чакыра турган болгон болсо, ошону соогун алат дейт. Жана ошол туура жолго чакырганда канча адам ээрчип кабыл кылган болсо, анын да соогун алат дейт. Ал эми кимде ким кимде ким адашууга чакырга турган болгон болсо, кана алейхи минал исми, ошол адашуунун күнөөсүн өзгө көтөрөт дейт да. Жана ошондой эле канча адам ошол адашууга ээрчиген болгон болсо, ошонун дагы күнөөсүн көтөрөт дейт. Ошол адамдардын кылган күнөөлөрүнөн эч бири кемитилбейт дейт хадисте, караңдар. Эч бири кемитилбейт дейт. Канча бидат кылышка себеп болгон болсоң, канча күнөө кылышка себепкер болгон болсоң, ошол тигилер да алат өздөрү. Сен аларга жол көрсөткөн, сен да аласың, Аллах сактаган болсун. Эки жакка тең берилет да. Бул хадис Муслимде келет 2674 номерде. Коркунучтуу коркуш эмеспи? Өзүң 30 жыл 40 жыл намаз окусаң, эптеп, анан бир бидатты 100 адамга үйрөтүп койгон болсоң, кыямат күнү качан келерин бир гана Аллах билет. Кыямат күнгө чейин 10 миллион адам ошол бидатка амал кылган болгон болсо, субханалла. Сен ертең таразыда сенин 30 жыл окуган намазың, ибадаттарың салмактуу болобу, же болсо 10 миллион адамдын кылган бидаттары салмактуу болобу? Кандай деп ойлойсуздар? Караңыздар. Сен 10 миллион адам бирөө 100 жыл жашаган ошону, бирөө 30 жыл, бирөө 40 жыл ошого ибадат кылган. Эстип көрүңүздөр. Бешинчиси, кимде ким бидат кыла турган болгон болсо, андан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдагы жана сахабалар да калыс. Бидаттын эки түрү бар. Чоң бидат, динден чыгара турган, жана динден чыгарбай турган кичинекей бидат бар да. Абдул Омарга кадарилердин адашуусу жеткенде, кадари деген бир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийин сахабалардын учурунда бир ушундай адашкан жамаат топтор болгон да. Ошол маселе жеткенде Абдул Омар ошол адамга айтат да. Ошол адашууну кабар берген адамга айтат. Баягы ушундай адамдар адашып атат деп, ушундай жамаат чыкты деп бир адам кабар бергенде, ошол адамга айтат, ошол кабар берип койгон дейт да. Фа ахбирхум анни бариун минхум. Аларга кабар берип койгон, мен алардан алысмын дейт да. Ошол адашкан кадарилерден мен алысмын дейт. Ва аннахум бурау минни, жана алар да менден алыс дейт да. Эгер алардын дейт ошол кадари ишенимде болгон адамдардын Ухуд тоосунда алтыны болгон болсо, ошол Ухуд тоосунда болгон алтынын Аллах жолуна садакага бере турган болгон болсо дагы, ошол Ухудтай болгон алтынын Аллах Таала ошондой ишенимде болгондугу үчүн анын кылган амалын, садакасын кабыл кылбайт дейт да. Качанга чейин? Ошол Аллах Тааланын тагдыр маселесине ишенгенге чейин дейт да. Караңыздар, мына бул Муслимде 8 номерде келген да. Ошон үчүн туура эмес, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген ишенимде болуш керек дагы, алып келбеген туура эмес ишенимде болуш керек. Бул эмне экен? Сахабалардын алыс болуусу, ошо хадистен алат турган пайда. Жана экинчи эмнеси кабыл эмес анын? Берген Ухуд тоосунда берген садакасы да кабыл эмес.
Коркунучтугун карап коюңуздар. 6-сы. 6-чы коркунучтуулугу бидагат кылган адамга Аллахтын, периштелердин жана жалпы момундардын лаанаты каргышы болот да. Анаби Хурайра радиаллаху анин наби саллаллаху алейхи вассалам кала: "Ал-Мадинату харамун, фаман ахдаса фиха хадасан ау ава мухдисан, фалейхи лаанатуллаху вал-малаикату ван-наси аджмаин, ла юқбалу минху йаумал қиямати адлун вала сарфун" дейді. Абу Хурайра риwayat кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат: Мадина бул жерден баштап экинчи баланча жерге чейин ал харам дейт да. Ал жерде баягы чектелген да. Бир тыйылган амалдарды ал жерде кылган дейсиңер го. Макка менен Мадинаны бир ушундай бир жерди белгилеп койгон, ошол жерде кайтарылган бир иштер бар, ошону кылганга болбойт. Болбойт дейт. Мына кимде ким фаман ахдаса фиха, кимде ким ошол Мадинада дейт бидат чыгара турган болмосо дейт. Ава мухдисан, же бидат чыгарган адамга, бидатчыга жардам берип аны коргой турган болмосо дейт. Мына ушундай адамга фалейхи ланатулла, Аллах тааланын лаанаты жана периштелердин жалпы адамдардын лаанаты болот дейт. Ла юқбалу минху йаумал қиямат, қиямат күнү анын адылындагы сорфундагы Аллах таала кабыл кылбайт дейт. Адылун дегенде алдылар фарыз намаз дейт. Фарыз намаз деп таксирлешкен да. Сорф дегенде кейбир алдылар тоба деген да. Тоба кылган тобасын, же кейбир алдылар нафил деп айткан да. Бул хадисте эмне дейт? Кимде ким ошол жерде бидат кыла турган болгон болсо, бидат чыгара турган болгон болсо, же болбосо бидат чыгарган адамга жардам бере турган болгон болсо, мисалы бир жерден качып келаткан болсо, ошону коргоп, үйүнө сактап калып, жага орун берип, же болбосо үйүндө бир ушундай бир орун берип жардам бере турган болгон болсо, анын кылган ибадаттарын тактап айтканда нафил намазында, фарыз намазында Аллах таала кабыл кылбайт экен да. Бул жеке Мадинаны айтыш эмес. Мадина баягы эң жакшы жер болгон үчүн ошол жерге айтылган да. Башка жерлердеги бул хадистеги айтылат да. Көрүңөр. Бирок эң чоң бидагат, күнөөсү чоң бидат кайсы жерде экен? Мадина менен Маккада. Сыйал жер ушундай жер. Берекелүү жер, көрүңөрбү? Ошондуктан мына кимде ким бул хадистен алган коркунуч эмне экен? Биринчиден анын кылган фарыздары, нафилдери кабыл эмес. Экинчиден ага Аллахтын, периштелерден жана адамдардын лаанаты каргышы болот экен да. Ошондуктан сен өзүң да бидат кылышың керек, ушул нерсеге кабыл кылуу үчүн. Жада калса, эмне кылыш керек экен? Бидат кылган адамга дагы жардам бербешиң керек да. Мисалы бирөө келип, могу 100 сом берип, магазинден тамеки алып берип койчу, алып келип берип койчу десе, жардам берген болобу болбойбу? Арам турабы? Бул күнөөгө жардам берген болбойт. Аллах таала вала таавану ала исми удван, бири-бириге күнөө нерселерде жана душмандыктарда жардам бербейли деген да. Күнөө нерседе. Аллах таала күнөө нерсени айтып атат. Ал эми күнөө жогору исламда же бидат жогору? Бидат жогору. Эгер күнөөгө жардам бербештен Аллах таала кайтарып аткан болгон болсо, анда бидаттан кайтарыш андан дагы жогору турат да. Бул хадис Муслимде келет 1371 номерде. Андан кийинкиси, кимде ким бидат кыла турган болгон болсо, ошонун карама каршысында турган сүннөт өлөт да андан өмүрүндө. Түшүнүңүздөрбү? Кимде ким бидат чыгара турган болгон болсо, же бидат кыла турган болсо, ошонун карама каршысында турган сүннөт өлөт. Абдулла Аббас айтат, адамдарга заман өткөн сайын адамдар бидат чыгарып сүннөттөрдү өлтүрө берет дейт. Адамдар өткөн сайын эмне деген сөз бул деген? Пайгамбарыбыздын учурунда сахабалар илимдүү болгон, анан табииндер, анан табииндер илим деген кыямат күнү жакындаган сайын төмөндөй берет да. Илим төмөндөгөндөн кийин эмне боло берет? Адамдар сүннөттөн алыстайт. Адамдар сүннөттөн алыстагандан кийин эмне? Анын карамашында турган бидагаттар көбөйө берет. Ошон үчүн
Хасан ибн Атия деген имам айтат, адамдар дейт, динде бидағат шығарған сайын дейт, ошонун карамашында турган сүннөттү Аллах Таала алып койбойт алардан дейт. Качанга чейин Аллах Таала тартып алган сүннөттү кыямат күнгө чейин аларга кайтарбайт кайта дейт. Ошол бидағаттын үстүндө ибадат кылып, сүйүнүп, кубанып адам кете берет экен да. Алла сактаган болбосун. Бул Даримиде келет 57-1. Андан кийинкиси, кимде ким бидағат кыла турган болгон болсо, Аллах Таала аны ошол кылган бидағатынан тоба кылышты тосуп коет да. Тосуп коет. Себеби Анас ибн Малик радияллаху анху риваят хадисте мынтип айтат пайгамбарыбыз: "Инналлаха хаджаба таубата ан кулли сахиби бид'a" дейт да. Аллах Таала ар бир бид'ат эсин дейт да. Бардык бид'ат эсинен ошол кылган бид'атынан тоба кылышты тосуп коет дейт да. Эмне үчүн тосуп коет? Себеби анын жазасы ошол да. Тоба кылбайт ошол нерседен. Бул хадисти имам Ахмад шарттап мынтип айтат да. Аллах Таала бид'ат эсине ошол кылган бид'атынан тоба кылышка тавфик бербейт, жардам бербейт деп айткандай бар. Ошол кылган бид'атынан тоба кылышка тавфик бербейт, жардам бербейт деген. Себеби эмне? Ошол бид'атта болгондон кийин мен ибадат кылып атам деп күндөн күнгө ал бид'атын көбөйтүп берет да. Башында бир күн кылып аткан, бир күндө бир жолу кылган болгон болсо, кийинчерээк бир күндө 2 жолу, кийинчерээк бир күндө 5 жолу, кийин көбөйтүп канчалык көбөйткөн сайын анын адашуусу да ошончолук да көбөйө берет да. Бул хадис Табаранидин Ал-Аусат китебинде келген 4202 номерде. Аллах Таала ошол кылган бид'атынан тоба кылыштан тосуп коет экен да. Бул эң коркунучтуу урматтуу балдар. Эгер бирөө жарым бид'ат менен Аллах Таала жолуга турган болгон болсо, Аллах сактасын. Андан кийинкиси канча жол калды? 9-чусу кыямат күнү бид'ат кылган адам бул дүйнөдө кыямат күнү жүзү кара болот да. Аллах Таала Ал-Имран сүрөсүнүн 106-аятында мынтип атат: "Yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh" дейт. Ал кыямат күнү дейт, кээ бир жүздөр агарып нурланып турат дейт. Кээ бир жүздөр карайып нуру жок, капкара болуп турат дейт. Эми ушул аяттын тафсирин Ибн Касир рахимахулла Абдулла Аббас мынтип айтты деп өзүнүн тафсирин алып келет да. Абдулла Аббас эмне деп тафсир буну? Жүзү агарып нурланган дегендер булар сахиби сунна, сүннөт ээлери дейт да кыямат күнү. Ал эми жүзү карайып капкара болгон адамдар дейт, алар кыямат күнүндө бид'ат ээлери дейт да. Ошондон мусулман сүннөт ээлеринен болуш керек да. Бид'ат ээлеринен болуш керек. Андан кийинкиси, кимде ким Анас ибн Маликтен келген хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Ман райбан сүннат фалайса минни" дейт. Кимде ким бид'ат кыла турган болгон болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнөн чыгып кетет да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнөн чыккандан кийин ким болот? Ал бид'ат кылган адам болот да. Бид'атчы болот да. Ошондуктан урматтуу туугандар, ар бир амалды ал ишеним маселесинде болобу, бид'атка кайсы маселеде түшөт? Ишеним маселелеринде, акыйда маселесинде болобу, же болбосо экинчиси кайсы маселелерде? Дене менен кылынчу ибадаттарда, ажы маселесинде, намаз маселесинде, жана башка дене менен кылына турган маселелерде. Үчүнчүсү тил менен кылынчу зикирлерде. Көрсөтөрбү? Ушундай кээде адам бид'ат менен ишенимде түшүп калат, кээде адам ошол бид'атка тил менен түшүп калат. Мисалы, динде жок зикирлерди кылып, сүннөттө келбеген зикирлерди кылып, кээде адам бид'атка денеси менен түшүп калат. Намаз окушта, орозо кармашта, жана башка ажы кылышта, жана башка ибадаттарда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи кылбаган ибадаттарды кылып бид'атка түшүп калат да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, силерге насихат: кандай гана ибадат кылаардан мурда ошол кылайын деп жаткан ибадатың чыныгы исламда бар жогун сен тактап алышың керек да. Ошол нерсе Куран менен сүннөттөн далилдин бар экенин сен жакшылап билип алышың керек биринчиден. Кээ бир адамдар бар да, бир ишенимдерди ишенип алат дагы, же бир тил менен кыла турган ибадаттар кылып алат, же болбосо дене менен кылынчу ибадаттар кылып алат дагы, кылып жүргөндөн кийин анан бирөөдөн сурайт да: "Жок, андай кылбайган." Биринчи сен ошол ишенимди ишенбей туруп, же тил менен кылына турган ибадатты кылбай туруп, же дене менен кылына турган ибадатты кылбай туруп, сен биринчи ошол нерсеге далил барбы жокпу?
Құрамында дәлел барбы жоқ, ошоны билип алган. Же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинен дәлел барбы жоқ, ошону билип алган. Кээ бир хадистер даиф болуп чыгат да. Биринчиден ошол хадисти дәлел кылганда, биринчиден ошол хадис сахих болуш керек. Баягы недостоверный деп коет го, даиф хадис болуш керек. Же болсо кээ бир адамдар бизде даиф хадиске амал кылышат, жана кээ бир адамдар токулма хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атынан жалган айткан хадистер бизде көп да. Дин душмандары адамдарды адаштырыш үчүн пайгамбарыбыздын атынан жалган, жала, баягы мауду деп коет, токулма хадистерди токуп динге тараткан да, элдин арасында, карапайым адамдардын арасында. Кээ бир адамдар динни сабастар хадис деп ошондой даиф хадиске амал кылат, же болбосо жанагындай токулма, жалган айткан хадистер амал кылат да. Мунун баары туура эмес. Эч качан андай болбош керек да. Хадис даифпы? Даиф экени аныкпы? Ага амал кылбайт ал. Токулма деген пайгамбарыбыздын атынан жалган айтылган хадиске сен кайта амал кыласың? Макзуб деп коет, жалган айтылган сөз. Мавду, адамдар тарабынан коюлган ал. Ойдон чыгарылган хадис. Ошондуктан эң биринчи ибадат кылбай туруп, сен биринчи Куран менен сүннөттөн далил тактап алып, чыныгы пайгамбар сүннөт экенин билип алып туруп, анан ибадат кыл да. Себеби сен бир бидатка амал кылсаң, сен ага убактың кетет, нервиң кетет, кээ бир акча менен кылына турган ибадат болгон болсо, сен акчаң кетиши мүмкүн. Дене менен кылына турган ибадат болсо, денең убактың кетет. Тил менен кылына турган ибадат болгон болсо, амал болгон болсо, сен канча жол тил менен ошо сөз айтасың. Мен силерге бир мисал айтып коеюн. Абдуразак деген алым бар. Ошол киши айтат, мен бир жерге сапар кылып бардым дейт да. Сапар кылып барсам, бир каараке келди дейт. Куранды толук жаттаган дейт да. Ошол айтты, я шейх деп айтты дейт. Мен Куранды толук жаттаганмын дептир да. Куран мен үчүн башка адамдар үчүн фатиха кандай жеңил болгон болсо, мен үчүн Курандын баардыгы дал ошондой дейт да. Бирок акыркы учурларда менин түшүмө ушундай бирөө келип туруп, сен баланча зикирди, сүннөттө бала зикир дейт да. Ла илаха иллаллах болушу мүмкүн, субханалла болушу мүмкүн, ошол зикирлерди. Эми негизи субханалла деген зикир хадисте бар да. Алхамдулилlah бар, Аллах бар, ла илаха иллаллах бар. Бирок шайтан бая баланча сан деп сүннөттө келбеген да. О кээ бир хадистерде бир ага амал кылынат, сүннөттө баланча так санда, баланча санда кылыш керек десе, ошончо санда кылыш керек, анын ашырбаш керек да. Сан менен эсептегендечи. Мындай адам айтып жүрө берет. Бирок жана шайтан эмне деп келген? Сен баланча зикирди баланча миллион жол айткын деп кетти да шайтанчы. Мен пайгамбармын депчи. Эми ошол зикирди кылып мен эми бүтөйүн деп, эми ал зикир кылыш үчүн баланча миллион деген зикир эстеп көргүлөр силер. 1 саатта, 2 саатта, 3 саатта кыла турган зикир эмес ал деген. Сен күндөп зикир кыласың да. Бош убакытта отуруп ошол зикирди кыламын дейт. Эми бүтөйүн деп бүткөндө эле кайта ошол түнү түшүмө кирет дагы баланча деп зикир деп берет дейт да. Ошентип отуруп, ошол зикирлер менен алектенип, баягы Курандарым эсимен чыгып баратат деп айтты да. Ошондо шейх айткан экен да. Субханалла депчи. Аллах Тааланын дини толук го. Толук. Пайгамбарыбыз салам динди тирүү кезинде таштап кеткен. Же айтып кетти эле, мен өлгөндөн кийин дагы силерге түш аркылуу мен силерге динди жеткирип турам деп айтты эле. Тирүү кезинде динди толук жеткирем, турап отур эмеспи? Аллах Таала ошого күбө болуп, ошол ал-йаума акмалту лакум динакум. Бүгүн силерге динди толуктап бердим, жана ошол толукталган динге разы болдум деп Аллах Таала толуктаган айтып, жана разы болгон айткан. Ошон үчүн алымдар түштөн эч качан ибадат алынбайт. Мисалы, шайтан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын келбетинде адамдын түшүнө кире албайт. Хадис бар Бухаридечи. Бирок шайтан башка адамдын келбетинде келет дагы. Мисалы, Асан сакал чоң, жүзү аппак, денелүү, башында кичине такыясы болгон болсо, такыясын кийип алышы мүмкүн. Жилбап кийип жүргөн болсо, жилбабын кийип алышы мүмкүн. Ошол келбетте келет дагы, мен пайгамбармын деп ал дейт да. Пайгамбардын келбетинде келе албайт. Бирок башка адамдын келбетинде келет дагы, мен пайгамбармын дейт да. Баланча намаз оку дейт да. Сен Аллахка жакын болосуң. Баланча намаз окусаң сен бешке түзеле киресиң дейт. Же баланча ла илаха иллаллах деген зикир десең, баланча 7 миллион жыл айтсаң, сен тозоктогу атаңды, апаңды чыгарып аласың.
же болбосо сен ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин деген аят да муну. Ошону баланча миллион жолу айтсаң, сен бул ааламдагы Кыргызстанга келаткан бир апат келаткан болсо ошону сактап каласың. Кыскасы шайтан келип сүннөттө жок, Куранда жок, пайгамбар сүннөтүндө жок нерселерди берип, ошентип адамды бир бидаттар менен алектендирип, сүннөттөн аластып коет да. Көрсөңөрбү? Ошондуктан түштөн эч качан ибадат алынбайт. Албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи чындап эле көргөн болгон болсо, мурунку адамдар эмне деген? Мен пайгамбарды көрдүм десе, мурунку учурда сахабалардан, табииндер учурда мен пайгамбарды көрдүм десе, сифлана деген да. Бизге ошо көргөн нерсени сифаттап бер деген да. Сифаттап бергенден кийин дал пайгамбарыбыз кандай болсо дал ошондой сифаттап берсе, анда пайгамбар көрүпсүң, сеники рас дешкен да. Бирок такташкан, алар билген да. Азыркы учурда биринчиден элдер пайгамбардын сүннөтүн жакшы билбейт. Пайгамбардын келбети кандай экенин билбейт. Мисалы кээ бирлер айтат, мен пайгамбарды көрдүм дейт да. Эмнени көрдүң десең, сакалы жок. Болушу мүмкүнбү? Бул пайгамбар болушу мүмкүн эмес да бул деген. Бирок деген адамдарга шайтан үчүп келе берет да. Көбүнчө шайтан сакалчан болуп бир жакшы адамдын келбетинде келет да. Көбүнчө адамдарды азгырыш үчүн да. Ошондо урматтуу отургандар, эч качан ибадат алынбайт. Албетте Аллах Таала кээде түштө бир өзүнүн сүйгөн кулун сүйүнчүлөш үчүн же кубандырыш үчүн жакшы амалдар кылган себепти бир жакшы кабар берип коюшу толук мүмкүн да. Же болбосо бир кулдарын Аллах Таала бир жаман коркунучтуу азап менен азапты көрөрүн, келечекте бир жамандык келерин эскертип коюшу мүмкүн түшүндө. А бирок ибадат маселе алынбайт да. Көбүнчө биз көргөн түштөр, ал деген эмне, кандай түштөр? Күнүмдүк көргөн түштөр. Базарда нан сатып жүрсөң, түшүндө дагы нан сатып жүргөн болосуң. Такси айтып жүргөн болсоң, бая клиенттер менен талашып жүргөн болосуң. Алар иншалла эч качан зыян бербейт. Мусулман кандай бир жаман түштү көргөн болсо, сол жака билесиңер, үч жолу аузу биллахи минаш шайтанир ражим түкүрүп коет дагы. Иншалла эч кимге айтпайт ошол нерсени, жаман түштү зыян бербейт. Ошон үчүн динди аябай жакшы үйрөнүп, бир маселени, бир ибадатты кылардын астында илим ээлеринен жакшылап сурап, илим ээлери бир талаша турган маселе болгон болсо, ошонун далилдерине карап, кимдин далили күчтүү, кимдин далили бар, кимдин айткан сөзү жөн гана сөз, а кимдикинде далили бар. Куран менен сүннөт кайсы тарапта болгон болсо, ошол тарапта болуш керек да. Себеби эртең бир адамды тозоктон бир адам куткарып чыга албайт. Ал ким гана болбосун. Ошондуктан Куран менен сүннөттү бекем кармаш керек. Андан кийинкиси, кимде ким бидат кылып динден бөлүнүп кете турган болгон болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи алардан эмес. Бул канчасы болуп атат? 11-чиси. Аллах Таала Ал-Ан'ам сүрөсүнүн 159 аятта мынтип айтат да. Инналлазина фарраqa динахум ва кана шиан ласта минхум фи шайин дейт да. О Мухаммад дейт. Диндерин бөлүп өзүнчө топ болуп кеткен адамдардан сен эч бирин эмессиң дейт да. Диндерин бөлүп өзүнчө жамаат болуп топ болуп кеткен адамдардан сен эч бирин эмессиң дейт. Сен алардан эмессиң дейт. Ошон үчүн кайсы бир адам бидат чыгарып, динден бөлүнүп чектеп, чектен чыгып кеткен болгон болсо, ал пайгамбар биз менен ойлобосун да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи алардан эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ким менен? Ким Куран менен сүннөттүн үстүндө болгон болсо, ишениминде, тил менен кылчу ибадаттарда, жүрөк менен кылынчу ибадаттарда, дене менен кылынчу ибадаттарда, акча менен кылынчу ибадаттарда, ишеним менен кылынчу ибадаттарда, бардык ибадаттарда Куран менен сүннөттүн негизинде үстүндө болгон болсо, мына ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндө болгон болот. Ал эми кимде ким сүннөттөн чыгып бидаттар кыла турган болгон болсо, ал ошого жараша тооба кылыш керек эртерээк. А тооба кылбаса, Аллахтын астында бидат менен жолуга турган болгон болсо, аны оор азаптар күтүп турганы толук болушу мүмкүн да. Аллах сактаган болбосун. Андан кийинкиси эң акыркы салымдар айтат. Кимде ким бидат менен жүрүп, бидат кылып жүрүп, бидатынан тооба кылбай турган болгон болсо, анын эң акыркы жашоосунда бул дүйнөдөн чыгып атканда жаман өлүм менен өлүшү да толук мүмкүн дейт да. Себеби бул дүйнөдө
Ал эмне кылды? Бидат кылып жүрдü. Канча деген бидат кылды, канча деген бидатты элдерге таратты. Ошонун баардыгы караңгылык да бул деген. Бул күнөө да, күнөө сөзсүз түрдө бул дүйнөдө дагы ахиретте да таасир берет да. Эгер бир адамдын эле күнөөсү таасир бере турган болбосо, 1000 адамга бидат тарткан болбосо, 1000 адамдын күнөөсү аны бул дүйнөдөн соо чыгарбайт аны. Бул дүйнөдө жаман өлүм менен өлүшүнө себепкер болот. Ал эми ахиретте кабыр азабынан тозокко түшүп, тозоктон азапталышына да себепкер боло турган чоң коркунучтуу амалдардан да бидат. Аллах Таала бардыгыбызды динди мыкты түшүнгөндөрдөн кылсын. Себеби пайгамбар хадисте "Мен юридилла бихи хайран юфаккиху фид-дин" дейт. Аллах Таала кайсыл пендесине жакшылыкты каалаган болсо, Аллах Таала аны динде факих кылат дейт да. Ошондуктан Аллах Таала жакшылыкты каалаган пенделерден болуш насип кылсын. Албетте ага өзү биринчиден себепкер болуш керек. Ушундай маҗлистерге келип отуруп, китептерди көп окуп, пайдалуу Куран менен Сүннөт негизинде жазылган китептерди, сабактарды угуп, динди мыкты билиш керек да. Аллах Таала бизди ширктин бардык түрүнөн саламатта кылып, таухидти бекем карманган кулдарынан, таухид элеринен кылган болсун. Аллах Таала бизди бидаттын бардык түрүнөн саламатта болуп, сүннөттү бекем карманган сүннөт элеринен болуш насип кылсын. Аллах Таала бизди бардык күнөөлөрдөн саламатта болуп, өзү буйруган ибадаттарды кылган таква кулдарынан болуш насип кылган болсун. Аллах Таала бул дүйнөдөн чыгып атканда сүннөт элериндей болуп, акыркы өмүрүбүздүн аягында жакшы өлүм менен алган болсун. Аллах Таала баарыбызды кабыр азабынан, от азабынан сактап, ахиретте амал китебиз оң жагынан берилип, бейишке сураксыз, азапсыз келишти Аллах Таала насип кылган болсун. Баракаллаху фикум.